Томас мектептен үйгө келип, мугалими берген катты апасына карматат. Апасы көзүнөн жашы тамчылаган калыбында үнүн чыгарып катты окуп берет. Сиздин уулуңуз гений. Биздин мектепте уулуңузга керектүү билимди бере турган мугалим жок. Ошондуктан өтүнүч, уулуңузду үйдө окутуңуз. Арадан бир нече жылдар өтүп, апасы көз жумат. Бул учурда Томас Эдисон кылымдын улуу ойлоп табуучуларынын бирине айланат. Күндөрдүн биринде эски сүрөттөрдү баракта отуруп, баягы бир мезгилде апасына өзү алып келген катка көзү урунат да, ачып окуй баштайт. Көрсө катта такыр башка сөздөр жазылган экен. Сиздин уулуңуздун акыл эси кем. Мындан ары уулуңузду окуучулар менен бирге окута албайбыз. Ошондуктан аны үйдө окутууну сунуштайбыз. Катты окуган Томас Эдисон бир нече саатка көзүнүн жашын токтото алган жок. Анан өзүнүн күндөлүгүнө төмөндөгү эскермени жазды. Томас Эдисон акыл эси кем бала болчу, бирок алкышка арзыган апасынын көмөгү менен өзү жашаган кылымдын генийи боло алды. Бул видео жаккан болсо, Ийгиликтүү YouTube каналына катталып, коңгуроону басып коюңуз.